10 өлкөдөн катышкан 50дөй мектептин ичинен Кыргызстандагы окуу жай Анталиядагы Олимпиаданын баш байгесин жеңип отурат. Уюштуруучулар ар бир мектептен барган окуучулардын топтогон медальдарынын санына жараша чечим кабыл алган. Түркиядан кайтып келген жеңүүчүлөр талыкпаган аракеттин натыйжасына кубанышууда. Олимпиадада орус тили жана англис тилинен орун алып утуп келдим. Англис тилинен 2-нчи орун жана орус тилинен 3-нчи орун. Олимпиада мен үчүн чоң сыноо болду. Себеби ал жакта чет өлкөлүк мамлекеттерден катышкан катышуучулар болду. Химиядан 1-нчи жана ошондой эле математикадан 2-нчи орунга ээ болдум. Мурунку жылда катышкам. Химиядан 1-нчи жана математикадан 3-нчү орундарды алдым. Эң биринчи орунда ата-энеме ыраазычылык билдиргим келет. Жана ошондой эле бул жетишкендиктерге чоң салым кошкон биздин мугалимдерге чоң рахмат айтам. Олимпиада өзү жогорку деңгээлде өттү. География жана тарых предметине барып, тарыхтан 3-чү, ал эми географиядан 1-нчи орун алдым. Бир эле мектептен 36 окуучу 56 медаль алган. Мультипредметтик же 12 сабактан таймаш өткөн. Эреген сууну биз фильтр кагазына куябыз. Мында ийгилик жөн жерден келген жок. Сабак өтүүдө өзгөчө усулдар колдонулат. Маселен, химия сабагы үчүн лаборатория керектүү жабдуулар, окуу шаймандары менен камсыз кылынган. 50дөн ашык мектептин ичинде орус жана англис тилдүү мектептин арасында кыргыз тилинде окуган балдар дагы белгилүү бир деңгээлде жогорку көрсөткүчтөргө жетишти. Мунун эң негизги сыры албетте бул кыргыз тилдүү билим берип аткан мектептер болгону менен биз кошумча маалыматтарды орус жана англис тилдеринде бергенге аракет кылдык. Басымдуусу орус тилинде бергенге. Бирок бизде негизги базалык билим кыргыз тилинде берилет. Кошумча олимпиадага даярдап жаткан учурда терминдер боюнча же болбосо айрым бир түшүнүктөр боюнча, ошолор боюнча кошумча маалыматтарды орус тилинде да бергенге аракет кылдык. Негизи бизде билим берип жаткан учурда кыргыз тилинде окуп атканы менен ар бир предметтик мугалим өзүнүн предметин окутуп жаткан учурда ошол терминди орус жана англис тилинде айтканга аракет кылышат. Баардыгы деп айтпаймын, айрым учурда ошондой айтылган учурлар кездешет. Андан башка биз бул олимпиадага даярдаганга чейин деле биздин мектепте орус, кыргыз, англис, анан немис тилиндеги сөздүктөр түзүлгөн. Жөн эле бул келип калган бир күндүк, бир жолку жыйынтык эмес. Мунун артында көп мугалимдердин системалуу иши жатат, методикалык ар түрдүү иш-чаралардын жыйынтыгы жатат, балдардын аракети, ата-энелердин аракетинин негизинде ушул жыйынтык болду деп эсептейм. Анталиядагы эл аралык олимпиада 16-чы ирет өттү. Жеңүүчү деп табылган мектептин 10 окуучусу эми Түркиянын бул шаарына ээ салууга барат. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.